Қазақстанда бүгін жаңы бир палаталы курултайга алгачкы шайлоо өтүп жатат. 10 миңден ашык шайлоо участкасы жергиликтүү убакыт боюнча эртең мененки саат 7ден кечки саат 20:00 чейин иштейт. Алардын 79-у 61 мамлекеттеги казак өкүлчүлүктөрүндө жайгашкан. Бардык 145 депутаттык мандат бирдиктүү жалпы улуттук округ аркылуу пропорционалдык система боюнча бөлүштүрүлөт. Курултайдагы орундар үчүн 7 партия атсалышууда. Алардын тизмесинде 545 талапкер катталган. Шайлоонун жүрүшүн казакстандык жана эл аралык байкоочулар көзөмөлдөп жатышат. БШКнын маалыматы боюнча 42 чет мамлекетти жана 13 эл аралык уюмду көрсөткөн 777 эл аралык байкоочу аккредитацияланган. Добуштарды эсептөө участкалар жабылгандан кийин башталат.